ошондо бирок соода кылып, бутылкага жвачкаларды алмаштырып ушундай баштаган экен да, ойлосомчу. Өзүм Сиз өзүңүз. эсеп түшүнбөйм, бирок ушу колум мененчи. Анан байкелерим, аябай тамаша экөө, алар келип алып: "Айсель, биз сага 7 бутылка беребиз. Сен бизге 4 сагыз бер" десе, мынтип эсептеп, "Жок, жок, силер мени алдаганатсыңар" депчи. Анан аларга колдорум монтип алып эсептеген аябай кызыктуу көрүнчү экен да. Анан мени кайра эсептетип эле, менин башымды айландырып, бир бутылкага алдап кетебиз деп ойлоп элечи. Анан "Жок, силер мени атайын алдап кетели" деп тамашалашат да, мынча жвачка бер депчи. Анан "Жок, мынтип атасыңар" деп ушундай кылып, анан ошолорду кайра атама берем. Анан алар бутылканы алмаштырып акча кылып келет да, ошентип бир китепке, ушу кичинекейимде эле бир китептин арасына бир 500 сомдой топтоп коюп турдум да, көрсөчү. Анан атам эжем экөөбүздү сынап, экөөбүзгө бирдей эле жвачка алып келип берет экен да. Мисалы 5 пачка алып келип берсе, мен аны 500 сом кылып бекитип койсом, эжем болсо аны алып туруп эле, например, бир нерселерди алып жеп коет, акчасын жок кылып коет, башка дагы баягы саткандардан алабай туруп. Анан атам ошондо эле тиги, эжемди болсо "Сен мугалим болосуң", анан мени болсо тиги "Сен шаарда юрист болосуң, сен мондай болосуң, бизнесмен болосуң" деп ушундай бир кичинекейимде ошондой тамашалап, ким биринчи дечи да атамчы. Анан мен биринчи десем эле "Сен шаарда окуйсуң. Анан сен ушундай. Анан кызым, сен бир гана джип машинада жүрөсүң, мондай деп мотивация берип койчу экен. Анан ошол атаңдын берген ишеними бул биздин жашоодогу бардык нерсе экен десем болот да, мындай фундамент экен да.